Салют достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Атым Аку жана дароо эле кайсы жактан биздин подкастты угуп жатасыз? Ылдый жакка жазып коюңуз, анткени бул мен үчүн абдан маанилүү. Жана достор, саатыбыздын башында эле айталы, эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда колокольчикти басыңыз, коңгуроону катталып коюңуз. Эгерде көптөн бери угуп келсеңиз, сизге кайсы тематикадагы подкасттар жагат, аны дагы жазып койсоңуз, мен кубанычта болом. Жана экранда номер көрсөтүлгөн, ошол номерга дагы бизге кайтарым байланыш кылып, өзүңүздүн сурооңузду, сунушуңузду жазып кетсеңиз, кубаныч менен кабыл алабыз. Достор, бүгүн биз кайнененин түрлөрү жөнүндө темабызды улантабыз. Өткөндө кайнененин тилин тап деген сөз кылбадык белек, эсиңиздеби? Бүгүн болсо ушул кайнененин дагы кандай түрлөрү бар? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Угармандарыбызга ыраазычылык айтабыз. Бизге фидбек кылып, кайра жоон жазып, комментарий калтырып аткан угармандарыбызга терең ыраазычылык айтам. Бүгүн болсо биз саатыбызды кечир бала образындагы кайненеден баштайлычы достор, келиңиздер. Ар убак көңүл бурууну, камкордукту талап кылып турат. Бул кайненелердин психологиясы эмоционалдык опуза уюштурууну жакшы көрөт. Катуу ооруп жатамай, болбой калдым деп күйпөлөктөйт да. Анда бул учурда баласы болсо күйпөлөктөп чуркап келет. Анда башы бир аз эле ооруп атканын айтат. Наалуу, баласын жемелөө анын негизги тактикасы. Апалар бизди угуп атса, эгерде сиз дагы ушундай болсоңуз, өлгөн атам, жегенге эчтеке тамагым жок десеңиз, бирок ар жакта бир жумалык тамак турса, башым ооруп чыдабай калдым десеңиз, бирок башыңыз бир аз эле зың деп атса, же болбосо мен элден кем калдым деп атсаңыз, бирок сизде бир аз болсо дагы запас бар болсо, анда абайлаңыз, анткени сиз балаңызды жемелеп жатасыз. Караңызчы, жемелөө тактикасы анын эң негизги тактикасы экен. Коркунучтуу чындыгында. Жемелөө адамды эч качан өстүрбөйт, адамды жакшы жакка алып келбейт. Абайлаш керек мындан. Бул учурда бала сөзсүз түрдө керектүү жактан кандай десем, кеңеш алып, анан өзү менен иштеп, анан апасы менен иштеши керек да. Апа, эгерде сиз мындай кыла берсеңиз деп туруп кээде ультиматум койгонго дагы туура келип калышы мүмкүн. Кийинки кезектеги кайнененин түрү бул союздаш кайнене. Алгач ал курбуу кайненедей болуп, сиз менен сырдашат, ар кайсына айтат, тияка бияка барат, жолдошуңуздун экөөңөрдүн ортодо чырчыкса, бири-бириңерди жамандап тукуруп эмес, ал минтип жаткан эле деген сыяктуу күмөндүү фактыларды айтып чыгат да. Мындай шартта таң калып урушуунун ордуна, сизде тажрыйба бар да, туура айтасыз деп, акырындан оюңузду билдирип коюңуз. Мынакей союздаш кайнене. Үйгө кечигип калса, мисалы, жолдошу үйгө кечигип келсе, кечигип келдиң, эмнеге кечигип атат деп келин сурайт да, сиз билбейсизби, чалган жокпу десе, ал жумуштан кийин бир жакка барам деп атты эле деген сыяктуу күмөндүү фактыларды сеп, байкуш келиндин жүрөгүн кыйнабаш керек. Караңызчы, мында дагы эркек кайрадан жоопкерчилик эркекке келет. Сиз апаңызга эмес, келинчегиңизге чалышыңыз керек. Анткени апаңыз билет сиздин кайда жүргөнүңүздү. Анан эми келинчегиңиз сиздин союздашыңыз болгондуктан кийин, ал сиздин ар бир кадамыңызды, же болбосо кечигип келериңизди, же ооруп жатканыңызды биринчи билиши керек. Сиздин кайненеңиз кандай түргө кирет? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Кийинки кезектеги кайнененин түрү бул командир кайнене. Улуна ар дайым кантип жана эмне кылыш керек экенин үйрөтүп турат да. Мындай энелердин балдары көбүнчө чечкинсиз жана коркок болуп калышат. Анткени командир апасы дайыма команда берип үйрөтчү да. Балам, моуну кийип бар. Балам, акча алганда моуну алып кел. Балам, акча алдыңбы, мага мончасын бер. Балам, мондай болдубу, мондай кыл. Конокко баргандасыңбы, мондай кылып кел, моуну алып бар. Деп дайыма энеси жашоосун башкарып атып, бала акыры чечкинсиз болуп калган. Албетте, чечкинсиз бала менен аял өмүр бою кыйналат. Курмандык кайнене кийинки. Улуу 50ден ашып калса деле чебелектеп анын таламын талашып, демеле айланасында көпөлөктөй болуп учкан апалар бар, бар өмүрүнүн баарын баласынын түйшүгүн тартууга арнап койгон, ошону эле ойлоп башка эч нерсеге кызыкпай койгон. Балам депти окутайын, баламды чокутайын, балам минсин, баламды үйлөнтөйүн деп атып, анан баласы үйлөнүп үй бүлө кургандан кийин өзүнүн жашоосун андан ары улантыш керек. Эне болсо жалгыз калат. Ошол учурда балам, мен сага өмүр бою ушинтип эле, сен ушундай кылдың деп аны кайра жемелейт да. Ошондуктан ар бир айымдын жашоосу өзүнүкү өзүндө болушу керек. Анан айымдар болсо баланы жемелегенге акысы жок, мен сен үчүн ушундай кылганмын деп. Анткени бала аны бизден сурабайт. Дагы бир кайнененин түрү бул жигердүү кайнене. Жигердүү кайнене достор, бул чындыгында сонун түр. 1 секунда дагы тынч тура албайт.
майда барат ишиңерден баштап мамилеңерге чейин киришип кетет, анан өз билгенин кылганды жактырат. Өтө коркунучтуу, бирок ошол учурда эле өтө жагымдуу адамдар. Анткени ал сенин кол бутуңан алып үйдөгү оокатыңды чечкенге жасаганга жардам берет, балаңды тыбыйтып караганга жардам берет, бирок жеке мамилеңе чейин киришип кетет. Бул учурда рамканы же болбосо ошол кичинекей границаны, чекти бала анан келини өзү коюп алышы керек. Камкор кайнене бар, уулунун көнөгүн үтүктөйт, кооз шепелек кылат, сиздер үчүн гана кам көрүп, ар бир кылдада жакшы гана жагын, жакшы жакка гана буруп, колдон келишинче жакшы гана аракетин көрсөтөт. Бул албетте жагымдуу, бирок кээ бир кыздарга жакпашы мүмкүн. Таза кайнене, обу жок тазалыкты талап кылып, керебеттин астынан чаң издеген айымдар бар, баарын сүртүп түмөнө шыпылдаткан. Мындай кайненели болдум дегенче бир колуңузда чүпүрөк, бир колуңузда шыпыргы, чөнтөгүңүздү тазалоочу каражаттарды ала жүргө көнүңүз. Албетте бул бизди напрягать этет, чыңдайт, мындай чыңалтып коет, бизге жагымсыз атмосфераны тартуулайт. Анткени бул дайыма стрессти алып келет. Ошондуктан мындай кайнене боло турган болсо, жолдошуңуз менен сүйлөшүп, анан балдарыңыз менен сүйлөшүп, өзүнчө бир чекке келип алган жакшы. Анткени балалуу болгондо дагы кыйын, биягын чийип коюптур, биягын минтип коюптур дей берип, сиз өзүңүздү басынтып жиберишиңиз мүмкүн. Дагы бир кайнененин түрүн айтайын, бул сараң кайнене деп аталат. Сараң кайнене. Сизде акча барбы, жокпу, аны эч ойлондурбайт. Ал анын көйгөй эмес. Өтө маанилүү буюмду сатып алууну каалап атсаңыз, анын арзаныраак же башка вариантын карап көрүүнү сунуштайт. Дайыма болгондо дагы. Ай, аны эмне кыласың, ал 5000 сом экен, мына, андан көрө 2000 сомго монун эле алып ал деген, Жада калса өзү ооруп жатса дагы дары ичпей жата берет, анткени акчасын аябайт. Караңызчы, сараң кайнене. Мындай болсо анда жолдошуңуз аябай эле сиз тарапта болушу керек. Жана акыйкат кайнене ушактарга кошоматка маани бербейт, кызым, келиним деп бөлбөй, бирдей мамиле кылат. Анын айрым учурдагы мамилеси түйшөлкөнү менен акыйкаттыктан жазбаганы сизди кубантат. Апалар кыргыздарда ушундай апалар аябай көп, баары бир, ай жок, сеники туура эмес, мына менин келиним монтип атат. А сен эмне деп туруп, уулун урушуп, тескерисинче келинин талабын талашып, келини тарапта турган, келини үчүн күрөшкөн кайненелер бар да, анткени алар адилеттикти издейт. Кайсы жерден келини туура эмес болсо, анда ал айтат да, кызым, бул кылганың туура эмес, жолдошуңа мондай кылып атпайбы, эмнеге сен ушинттиң, дейт дагы акыйкаттыкты издеп коет. Ошондуктан мындай кайнене бактыңа жазса, бактыңызга, анда бактылуусуз. Достор, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик. Дагы бир жолу айтайынчы, кайсы бир элдерде күйөө бала менен кайнене болсо, кыргыздарда көбүнчө кайнене менен келин ортосунда маселе жаралышат. Ар бир эне өзүнүн уулунун бактылуу болушун каалайт. Бирок эгерде сиз кайнене болсоңуз, анда сиздин ушундай кийлигишүүңүз, сиздин ушундай мамилеңиз баланы бактылуу кылып жатабы? Бир сурап көрүңүзчү. Балам, ушу мен ашыкча эле сага кам көрө берем, баардыгын алып келем, ушу сага жагабы? Сен ушундан бактылуусуңбу? Деп сурап коюңузчу. Эгер ал апа жок, мага жетиштүү, жөн эле коюңуз, андан көрө өзүңүзгө коротуңуз десеңиз, демек ал аны бактылуу кылган жок. Эгер апа рахмат, эгер сен болбогондо кандай кылмакмын десе, демек сиз балаңызды бактылуу кылып атасыз. Ошондуктан апалар балдардын, кыздардын, келиндердин, күйөө балдардын жашоосун, турмушун бузуп алгандан сактаныңыздар. А биз болсо дагы угармандарыбыздан комментарий күтөбүз, ылдый жакка жазып коюңуз. Сиз кандай кайненесиз же сиздин кайненеңиз кандай? Экрандагы номерда биз жоопторду, суроолорду, суранычтарды, сунуштарды күтөбүз. Ал эми Алкитап Чекит медиа сайтында баарыңыздарды күтөбүз. Катталыңыз, сонун курстарды, видеолорду, маалыматтарды алып өзүңүздүн жан дүйнөңүздү байытыңыз. Кайрадан амандашканча, кайненелерге бүгүн саатыбыздын соңунда өзгөчө салам айталычы. Кайненелер, баарыңыздарга салам. Сиздер болбогондо ушундай жакшынакай уулду ким төрөп бермек? Сиздер болбогондо ушундай жакшынакай кызды ким төрөп бермек? Андыктан сиздерге дайыма урмат, сый болсун. Кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.